Эшек үстүндө улак тартыш Жумгал районунда алгачкы жолу өттү. Көкбөрү оюнуна 7 жаштан 14 жаштагы жеткинчектер катышып, курагына жараша өз-өзүнчө команда болуп чыгышты. 10 жаштагы ата эшек үстүндө улак тартышка көптөн бери даярданып келе жатыптыр. Оюнга кызыгуусуна көкбөрүчү агалары түрткү болгонун айтат. Келечекте ага жолун жолдоп, Кыргызстандын атагын алыска чыгарган улакчы болуу изги тилеги бар. İçine takıp yetişmeye kalkın. Улакка кызыкканыма 9 жашыман кызыккан, байкелерим улак тартат. Кыргызстан желейин желбирет, чет өлкөгө таанылгым келет. Бир ай болуп калды. Телефонума номерлер салганга, ошондон группа ачып алганбыз. Ошол жактан эмет тиги сурап балдарданчы. Балдардан улак ойнойлу, тигинтелүү депчи. Аңгыча эле аватар менен барып энген Норузбек. Эшек үстүндө улак тартыш оюнун өткөрүү демилгеси байзактык жеткинчектердин өздөрүнө таандык. Алардын сунушун райондо Көкбөрү федерациясы колдоого алып, балдардын формасы менен баш кийимин тиктирип, мелдештин байгелерин көтөргөн. Сабактан кийинки убактыларын пайдалуу өткөргөн тестиерлер күндө бир маал чогулуп, айылдын четиндеги талаага барып машыгышат экен. Эшек үстүндө бүйүр кызыткан улак тартыш чоңдордун көкбөрү оюнунан эч айырмасы жок, болгону эрежелери жеңилдетилген. Тай казаны жеңил унаанын дөңгөлөгүнөн жасалган. 6 команда ойнолуп атат. Азыр 6 команда 4 баладан ойнолуп атат. 1-2 командада 5 баладан замена кошту. 2 тайм 7 мүнөттөн буллити дагы бар, как положено. Ошо менен оюн жүрүп атат да. Оюн аябай мыкты болуп атат. Мына күйөрмандар бар турат. Көкбөрүнүн сүйүүчүлөрү аябай жагып атат. Жеткинчектердин улак оюну Актала районунда дагы өткөрүлдү. Жаңы Талап айылындагы мелдешке райондогу 3 айлык өкмөттөн 4 команда катышкан. Кийинкисин Кочкор районунда өткөрүү пландалууда. Эми Ысык көлдүк өспүрүмдөр дагы нарындык достору менен эшек үстүндө улак тартыш мелдешин өткөрүү сунушун киргизди. Дүйшөн Шаршембеков, Норус Абылаев, Ала Тоо 24, Нарын облусу.